Assalamu alaikum dostlar, замандаштар. Быйыл азыр 2023 жылдын 19 марты Аксы району Кызылжар айылы апамдын тиккен айгүлү сонун болуп гүлүн ачып турган кез. Быйыл ушул аксылык айгүлдүн 7-чи жазы да. 7-чи жазы. Быйыл Куда кааласа сонун болуп ачылыптыр. Бул өзү 7 жыл чыгып жерден. Бирок гүлүн ачпаган да. 8-чи жылга барып туруп анан кийин гүлүн ачты да. Быйыл ошол гүлүн ачканына 7 жыл болду. Мунун жанына жоо газындагы сонун болуп гүлдөп турат мынакей. Караңыздарчы. Тюльпан деп коебуз а муну. Күн чыкканда ачылат, күн батканда кайра жабылат буларчы. Могу жерде адырдын тюльпан турат, бул болсо үйдүкү. Ушулардын баарын апам азектеп өстүрөт, карайт, чекелерин монтип, решеткалап, коргондоп карабаса, бул аябай назик гүл. Катуураак бир запкы жеп калса, гүлдөбөй да коет, ушундай бир. Баткенде айгүл апрелдин 15-леринде гүлдөйт. Ошондо 1 ай, Аксыда 1 ай мурда гүлдөп атат да. Бул ушундай уникалдуу гүл. Мисалы үчүн азыр мына дагы бир 5 күндөн кийин, Куда кааласа, 5 күндөн кийин бул гүлдөрү уже урук таштап, анан бир-бирден жабылып, могулар гүлдөр бир-бирден жабылып барып, анан гүлдөрү түшөт. Анан жалбырагы калат. Анан бир топ убакыттан кийин жалбырактар да түшөт. Андан кийин сөңгөктөрү өзүнөн өзү куурап, жер менен жер болуп калат да. Мисалы үчүн роза гүл тура берет го сөңгөгү. Бул андай эмес. Бул жер менен жер болуп билинбей калат. Кайра жазса кийинки жылы дагы секен ошентип баягы пиязга окшоп, анан барып жалбырактар чыгып барып туруп, андан кийин кайра ошентип гүлүн ачат да. Ушундай бир уникалдуу гүл десек болот муну. Караңыздар, кандай сонун, э? Бунун дагы бир уникалдуулугу, негизи гүл деген, мисалы үчүн жоо газын алып турган болсок, жоо газында мисалы үчүн эң учунда гүлү турат да, болду, андан башка нерсе жок. Мисалы үчүн, айгүлдө болсо, гүл ачылгандан кийин гүлдүн үстүнө дагы мондай жалбырактар чыгат да, караңыздар. Мындай гүл жок болсо керек деп ойлойм. Уникалдуулугу да ушунда да. Гүлдөр мындай коңгуроо сымал, ылдый баш болуп ушинтип тура берет да, караңыздар. Караңыздарчы, машалла. Прям Аллахтын бир жараткан гүлү да, субханалла. Апам колдору дарт көрбөсүн. Апам өзү Баткендин кызы болгон үчүн дагы ушинтип жылда карайт да гүлдөрдүчү. Апам негизи өзү табиятынан гүлгө жакын.